Папиллома вирусу бул аялдардын жыныстык оорусун пайда кылган жугуштуу илдет. Жатын моюнчасынын рагына алып келген оору. Дарыгерлердин айтымында Баткен облусунда эле 500гө жакын аял бул илдетке кабылып, убагында дарыланбагандыктан өлүмгө дуушар болгондор да бар. Среди раковых заболеваний рак шейки матки занимает второе место. Вот из этого можно судить, если мы введем эту вакцину и будем предохранять этих женщин, чтобы они не заболели этим заболеванием. Это онкологическое заболевание, которое в конечной стадии все равно приводит к смертным случаям. Очень редко бывает выздоровление. Папиллома вирусун жуктуруудан коргонуу үчүн эмдөө алуу керек. Бул багытта Саламаттыкты сактоо министрлиги өспүрүм кыздарды пландуу эмдөөнү баштаган. Баткен облусунда 11 жаштан жогорку өспүрүм кыздар 1 декабрдан баштап эмдөөдөн өтүшөт. Ал үчүн жерлердеги мектептерде ата-эне жана мугалимдерге алдын ала түшүндүрүү иштери да жүргүзүлгөн. 12 орундан сырткары бизде жаңы папиллома вирусуна каршы вакцинация кирди. Азыркы күндө биздин ден соолук чыңдоо канасынын адистери медайымдар менен биргеликте жерлерде ата-энелерге 11 жаштан 14 жашка чейинки өспүрүм кыздардын ата-энелерине түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Буйруса 1 декабрдан баштап Баткен области боюнча, ошондой эле Баткен району шаар боюнча папиллома вирусуна каршы эмдөөлөр башталат. Бирок интернет булактарында жана соц тармактарда туура эмес маалыматтар таркап, айрым ата-энелер кыздарын эмдетүүдөн чочулап турушса, кээ бирлери такыр эле каршы. Бирок папиллома вирусу тууралуу билген ата-энелер да жок эмес. Алар оорунун кесепети жана вакцинанын пайдасы тууралуу элге кеңири түшүндүрүү иштерин көбөйтүү зарылчылыгын айтышат. Болгону бул ошол учурдагы ооруларга аялдардын айрыкча жыныс органдарындагы оор, ар кандай ооруларынын түрүнө каршы сайлап экен да бул нерсе. Анан бул турмушка чыккан, баягындай турмуштагы аялдарга таасир этпейт экен. Себеби ошол турмушка чыкканга чейинки өспүрүм курактагы кыздарга бериле турган болсо, ошол учурда оорунун алдын алган болот экенбиз да биз. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эсеби боюнча Кыргызстанда жыл сайын 600гө жакын аял жатын моюнчасынын рагы менен ооруйт. Ал эми анын 300-ү өлүмгө алып келет. Рактын бул түрү өлкөдөгү аялдардын рак оорусуна чалдыккандардын арасында 2-орунда турат. Жана 15 жаштан 44 жашка чейинки аялдарда рактын эң көп катталган түрү болуп саналат.